Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Кыргыз тили сабагыбызды баштайлы. Китеп дептерлериңерди алып чыгып, даяр болгула. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз менин досум деп аталат. Балдар, силер дос деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Албетте, дос деген бул жакын мамилеси бар адамдар. Ал мамилелер өз ара бири-бирин сыйлоого, ишенимге, туруктуулукка негизделет. Достор дайыма бири-бирине жардам берип турушат. Достон бирөө эле болушу мүмкүн, кээде бир нече да болушу мүмкүн. Эң негизгиси, ал сенин чыныгы досуң болгон бул эң жакшы. Мен да силердин ушундай чыныгы дос күтүшүңөргө тилектешмин. Кыргыз тилинде кээ бир адамдар өзүнүн досун курбум же курдашым деп да атап коюшат, жолдошум деп да аташы мүмкүн. Бирок балдар билип алгыла, кыздар курбум деп аташат, а эркек балдар курбум деп айтканга болбойт. Алар жолдошум, досум, курдашым деп айта беришет. Эми балдар, кыргыз тил дептериңерди алып чыгып, тапшырма аткарууга киришели. Биринчи тапшырма. Силерге 3 сүйлөм берилген. Бирок ал сүйлөмдөрдү толуктоо керек. Силер көпчекиктин ордуна маанисине карап, ылайыктуу сөздү коюп жазгыла. Экинчи тапшырманы ооз эки аткарабыз. 3 суроого жооп бергиле. Биринчи суроо. Сенин досуңдун аты ким? Ал канчанчы класста окуйт? Жана ал кандай бала? Кыздар болсо, ал кандай кыз деген суроого жооп бересиңер. Мына ушул 2 тапшырманы аткарып, мага жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар.